Арбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу ошо кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашу программасын көрүп отурасыздар. Чайды чай ичкен эмес, чайлашкан адам билет деген бир жакшы сөз бар. Бүгүн ошол чай үстүндө кызым маек курабыз. Студиябыздын кадырлуу коноктору бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Атам өзүн атамды көргөн өлбөсүн деп. Бирок ошол эле убакта ошол өтүп кеткен биздин таланттуу журналистибиз Улан Эгизбаевдин өзү өтүп кетсе дагы анын артында анын окуучулары, шакирттери, жалпы эле эл, калың журт анын учурдагы ар бир кылган эмгегин унутта калтырбай иш алып барып жаткан чагы. Бүгүн мына ошол биз Улан Эгизбаевдин артында калган иштери, эмгектери боюнча кененирээк сүйлөшөлү. Бүгүн чай үстүндө кененирээк маектешели деп куттуу студиябызга кадырлуу меймандарды чакырып отурабыз. Бүгүн кайсыл студияга кайсыл коноктор, кайсыл меймандар келип десеңиздер, Улан Эгизбаев атындагы коомдук бирикменин мүчөлөрү, ошол мүчөнүн ишин алдыга жылдырып, алдыга сүрөп жүргөн жаш таланттар Алтынбек уулу Дастан жана ошондой эле Алтымышева Сайкал келди. Хош келдиңер. Дастан, студиябызга көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн ошол биздин жаш талант десек болот, журналист, өзү аз жашаса дагы саз жашап, ушул өзүнүн калтырып кеткен издери мына унутта калтырбай силер эмгектенип жаткан учуруңар. Бүгүн ошол Улан Эгизбаев жөнүндө кененирээк маектешелик, сүйлөшөлүк деп чакырдык. Себеп дегенде жакында эле мына Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата улуттук китепканада бир жакшы иш-чара өткөргөнүңөрдү билебиз. Ошол боюнча кененирээк сурайлык, иш-чара кандай өттү, бул бирикме кайсы жылы ачылган, кайсы жылы уюшулган деп силерди студиябызга чакырып отурабыз. А дегенде Дастан өзүңдү болсун, жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан баштасак, Саламатсыңарбы, кымбаттуу бүгүн 7 каналдын жалпы жамааты көрүүчүлөрү. Бүгүн эфирге келгениңизге абдан кубанычтабыз. Айткандай эле ошол Улан Эгизбаев агабыздын көзү тирүү кезинде эле Улан Эгизбаев агабыздан мотивация алгысы келгендер, Улан байкебиздин жолун уласак, деги эле бир Улан Эгизбаев бул журналистикага чыйыр жол салып кетпедиби? Анан ошону мурда эле жон териси менен сезген жаштар көп болчу. Анан ошол Улан Эгизбаев агабыз менен мурда эле бир келечек деген коомдук бирикме ачсакпы? Тирүүсүндө эле. Анткени Улан байке ар бирине бирден мотивация берип, аларга сүйлөп жол көрсөткөнгө мындай чын айтканда убактысы болгон жок да. Улан байке өтө бир күнү түнү иштеген инсандардын катарында эле. Анан ошол Улан байке менен ошондой иштерди чындап сунуштап, сүйлөшүп, канчалган иштерди бир пландаганбыз. Анан тилекке каршы Улан агабыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин өзүңүздөр көрсөңүздөр керек ба, элдерде комментарий жазышып, чындык өлдү, акыйкат өлдү, Улан дагы жашаса болмок, Уландын ишин ким улантат дегендей бир элдерде бир ар кандай ойлор пайда болду. Ошол убакта биз эмнегедир Улан байкебиздин 28 жылдык жашоосу өмүрү жөн эле өтүп кетпесин, ал жөн эле чындыкты чыркырата айткан деген инсан катары калбасын, келгиле жаштар биригип, жалгыз мен Улан байкенин ишин уланта албасам дагы Кыргызстандын жаштары биригип Улан Эгизбаев агабыздын ишин уланталы деген максатта 2019-жылы 25 ноябрда ошол Кожомпул атындагы спорт сарайда жаштар борбору бар, ошол жакта официалдуу түрдө ачканбыз. Анда да бир канча журналисттер, кесиптештер, Улан Эгизбаев агабыздын үй бүлөсү, жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте ошол коомдук бирикмебизди официалдуу түрдө ачып алганбыз. 2019-жылы 25 ноябрдан бери. Учурда быйыл 6 жыл болуп аткан экен, Быйыл 6 жыл болду. Биз эми жылда билебиз, мына ошол Улан Эгизбаев жөнүндө бир жакшы иш-чаралар өтүп атат, жаштарга болгон китептери чыгып атат, ошол убакта бир колдоолор болуп атат, Мына ошонун баарын силерге окшогон артында калган жаштар уюштуруп, анын артында канчалаган түйшөлткөн түйшүктөр бар, баардыгын аткарыш керек, Анын катарында мынакей Сайкал дагы жүргөн экен. Сайкал кош келиптирсиң. Сен ал жакта эмне кызмат аткарасың, эмне кызмат кыласың? Саламатсыздарбы. Ал жерде мен катардагы Дастамекеде эле мен мүчөмүн. Эми ар кандай жумуш аткарабыз, кайсыл мындай ким бош турган киши жок. Айткандай эле бүт баары эле эмне кылайын деп эле Дастамеке мисалы башыбызда ушу Дастамеке турат. Дастамеке эмне кылайын, коноктордун списогун түзөйүн, аларга чыкырып жиберейин, багы министрликка барып, атайын китептерди алып келейин, ар кандай жумуштарды аткарабыз. Дал сурайып Уюштуруу иштеринде. Көбүнчө уюштуруу иштеринде. Жакшы. Эми уюштуруу иштеринде мен байкашыма караганда көп эле жаштар көп экен. Анан Сайкал, ошол Улан Эгизбаев менен сен өзүң иштешип калдыңбы? Жок, тилекке каршы. Ал өтүп кеткенден кийин анан кирдиңби? Мен Улан байке өтүп кеткен учурда мен анда мектепте гана окуучумун. 10-класста окуучумун. Анан баягы бияка университетке тапшыргандан кийин анан бул бирикмеге кошулуп, баягы Улан байкенин жолун улап, ошол Улан байкедей баягы кыйын журналист, иликтөөчү болсом дейм.
Өзүң журналистика жагында азыр окуп жатасың же окууну Жок, бүттүңбү? юридикалык жагынан окуйм өзүм. Юридикалык жакта. Негизи эле ушул Улан Эгизбаев өлгөндө кыргыз элинин кабыргасы кайышып, ошол аксакалдуу карыялардан баштап кичинекей жаш балдарга чейин кадимгидей бир чындыкты чыркырата айткан Улан Эгизбаев өлүп калды деп таң калгандар көп болгон. Бирок эми жашоо экен, турмуш экен, ушундай болот экен. Өмүрү кыска экен. Бирок ошонун артында Улан Эгизбаев өтүп кеткенден кийин мыкты эмгектерин силер алып чыгып атасыңар да, Дастан. Азыркы убакта Улан Эгизбаев жөнүндө китептер чыгып, журналдар чыгып, атайын бир видео роликтер тартылып атабы? Айткандай эле ошол Улан Эгизбаев агабыздын туулган күнүнө карата быйыл 6-жылдан бери иш-чара уюштуруп келебиз. Айткандай эле 2020-жылы да Калык Космов атындагы ошо китепканада Мирлан Самойкожо агабыз алып баруучулук кызматта болуп, Нуржит Кадырбеков агабыз ошол кезде Маданият министрлигинде ордун басары болчу. Ал инсан дагы келип биргеликте дагы чоң иш-чара өткөргөнбүз. Анан кийинки жылдары Роза Исаковна Отунбаеванын катышуусунда дагы Бакен Кыдыкиев атындагы жаштар театрында да чоң иш-чара өткөргөнбүз. Ал жактын өзгөчөлүгү ошол Улан Эгизбаев агабыздын туулган күнүнүн урматына Чындык деп жанган өмүр аттуу кыска метраждуу фильм тарттык элек. Ошо биздин Коомдук бирикменин командасы, сценарийсин өзүбүз түздүк элек. Эч кандай сырттан актерлорду алып келген эмеспиз. Ошо биздин Коомдук бирикмедеги жаштар гана катышып, Улан Байкенин ролун аткарган биздеги Арген деген бала бар эле, апасын аткарган Гүлүм деген кыз бар. Ошо биздин Коомдук бирикмеде адил иштеп келатат да. Анан кийинки жылдары дагы ошо Улан Эгизбаев өзүнүн макаласы бар болчу. Ошонун негизинде келечек өз колубузда аттуу Дилбаян конкурсун жарыяласа, Кыргызстандын жаштары 700дөн ашуун жаштар катышып, эми ошончо жаштардын мекен болгон сүйүүсү, кантип Кыргызстанды өнүктүрүп турсак болот, кантип салым кошсок болот деген бир максатта ушундай бир биздин купулубузга толо турган деңгээлде проектлер жазышыптыр, Дилбаяндар жазышкан. Кийин болсо ойлору менен уйкашкан ырлар аттуу поэзия конкурсун жарыяладык элек. Анда дагы бир 400гө жакын жаш акындар жазышып, эми Улан Байке жөнүндө, мекен жөнүндө, Кыргызстандын патриотизмди жаштардын жүрөгүндө ойготуу максатында бир ушундай ырлар жазып, иш-чаралар өткөрүп келгенбиз. Быйылкы иш-чарабыздын ошо өзгөчөлүгү дагы Мекеним Кыргызстан аталышындагы видеороликке дагы сынак жарыялаганбыз. Анда дагы 100дөн ашык видеолор келди. Өтө бир мындай Кыргызстанга болгон сүйүүсүн, мекенге болгон бир кантип өнүктүрсөк болот, кол жерлерин тартып, жаштардын бир жүрөгүнө дагы бир дем күч берип кетти деп ойлойбуз да. Жакшы, ошол быйылкы ушул жылы өткөн жылы Мекеним Кыргызстан деген аталыштагы Улан Эгизбаевдин баягы эскерүү иш-чарасы өттү. Ал жерде конкурс болду деп атасың. Ал видеолорду, келген каттардыбы же кандай маалыматтарды кайсы комиссия иликтейт, тандайт, жеңүүчүлөрдү ким аныктайт? Улан Эгизбаев агабыздын жакын досу, белгилүү журналист Хабиб Арзыкулов агабыз болду комиссияда. Азаттыктын журналисти Токтосун Шамбетов болду. Анан Улан Эгизбаев өзүнүн жакын досу, азыркы архитектор жаатында иштеп, ушул коомдук иште активдүү катышып жүргөн Азат мырза. Анан биздин Коомдук бирикмеден дагы 2 бала келди. Медиа хабтын негиздөөчүсү, директор Али Токтоконов агабыз да бар эле. Бул комиссияда ал инсандын дагы колу бош болбой, анан келе албай калды. Негизи ошо 5 адамдын тобу менен жыйынтык чыгарып отурдук. Жеңүүчү жөнүндө алдыда сүйлөшөлүк. Ага чейин менин сайкалга бир суроом бар. Ошол иликтөөчү журналист катары Улан Эгизбаев эми бардык, мисалы артисттерден чыга алат да. Мен ушундай артист болсом экен, дастанчылардан устат шакирт деп коет. Анан сен өзүң айтып атпаймынбы, ушундай иликтөөчү журналист болгум келет депчи. Анан Улан Эгизбаев өзү иликтөөчү журналист катары адан кайсы сапаттарын ала алдың? Ошо видеолорун көрүп отуруп, эфирлерин көрүп отуруп. Улан Байке баягы журналист болуп иштеп жүргөн кезинде мен айтып атпаймынбы, ошол мектепте окуган кичинекей кыз болчумун. Кичинекей кыз менен таанып өстүм, баягы айылга бат тааныбат эмеспи, андай кишилер баягы ушундай Улан агабыз бар деп аябай сыймыктанып келчүбүз. Силер ошол айылданбы? Ооба, ошол айылдан болом. Анан аябай сыймыктанып келчүбүз. Дайыма ошол агамдай болсом дечүмүн. Ошондой өзүнүн бир баягы сапаты эмес, бир чындыкты айткан, чындыкты чыркаткан, ушунчалык бир мамлекетте өнүксө деген адам болчу да, ак адам болчу. Ошондой болгум келчү. Азыркыга чейин ошондой болгум келет. Мамлекет өнүксө, баягы ооба, ошол мамлекетке өз салымды кошсом, чын элден мындай ак дил менен кызмат кылсак дейм. Ошол жердеши катары, баягы айылдашы катары Улан Эгизбаевдин жолун буйруза сен жолдойт экенсиң да.
калды да биздин сайкалдын да бир жакшы окуусун бүткөндөн кийин бир жакшы эфирлерин иликтөөлөрүн көрүп калышыбыз толук мүмкүн экен. Жаштын тилегин бирдейт, өз жаш кезде эмне тилек кылсаң ошол тилекке жетесиң да. Мынакей силер да ошол тилеги менен жетип, мынакей дастан өзү башкарып, ошол уюштуруп иштеринде чуркап, ошол эле убакта биздин 7-каналга да кат жөнөтүп, келип бериңиздер, ушундай иш-чара өтүп атат деп. Эң башкысы уюштуруу жакшы болуш керек да. Анан эми уюштурууга албетте чыгым кетет. Ошончо конкурс уюшуп аткандан кийин анын жеңүүчүлөрүн сыйлаш керек, диплом бериш керек, грамотасын бериш керек. Алар жагы кандай болуп атат? Деги эле бул коомдук бириктирме ачылганда биз бир тараптуу болобуз деп эч качан чечим чыгарган эмеспиз. Айткандай эле бирөөгө дагы көз каранды болууну каалаган эмеспиз да. Анан азыркы тапка чейин ошо коомдук бириктирмени өзүбүз эле каржылап келатабыз. Эми Улан Байкенин достору, саналаштары дагы бизге жардам берип келет. Ошол айткандай эле Кания Чыргалбекович өзүнүн колунан келген жардамын, салымын кошту. Али Токтокунов өзүнүн колунан келген, Улан агабыздын классташтарынан жардам берип, бизге дагы спонсор болуп беребиз же колубуздан келген жардам беребиз деген инсандарды дагы өзүбүз тандап, анан эгер биздин өзүбүздүн эрежелерибиз бар, коомдук бириктирме ошого туура келсе, алар менен иш алып барсак болот сөзсүз түрдө. Ошондо азыркы убакта эми анын достору, жакындары колдоп аткандыгы жакшы. Бирок атайын фонд барбы, жокпу? Атайын өзүнүн Улан Иштак Travel деген турубуз бар. Ал жактан дагы биз Кыргызстандын ички туризмин өнүктүрүү максатында Кыргызстандын колок жерлерин көрсөтүп, бар канча семинарлар өтүп, ал жакта поэзиялар окулуп, мисалы биз башка мамлекетке чыкканыбыз аябай жакшы, бирок Кыргызстан тарыхый баалуулуктары унутта калып баратпайбы? Ошолорду жаштарга жайылтуу максатында Улан Иштак Travel турубузду уюштурдук элек. Ошол жак менен эле өзүбүздү каржылап, камсыздай алабыз. Түшкөн акчаны ушул иш-чараларга уюштурууга бөлөбүз. Бул иш-чара, Сайкал, сен катышып жүрөсүң, бир жылда бир уюшулабы же Уландын туулган күнүндө элеби же өлгөн күндө Куран окутуп, зыярат кылып, эстеп, ушундай иш-чараларда болуп турабы? Иш-чара бир жылда бир эмес, ар дайым эле болуп турат. Негизи Улан агабыздын эскерүү кечесинде ошол туулган күнүнө болот да, эми. Чоң иш-чара маштаптуу. Ал жерге көбүнчө кечеге ошол мен өзүңдүн Инстаграмдан, баягы соц сеттерден көрүп атабыз. Жаштар көбүрөөк барат да. Уландан ошол таалим алган жаштар, анын бир биздин Сайкалдай болуп, мына ошол Улангадай болсоң экен, ошондой журналист болсоң экен. Көбүнчө ушул дастан айтсаң, журналисттер барабы же кызыккан деле бир адамдар барбы? Мүмкүн студенттерден, башка тармактан. Эми бул жакта эң негизгиси Улан Байкенин бул жашоодо мындай бир чоң чындыктын символу катары калбадыбы? Анан ошонун жолун улагысы келген жаштар келет. Ушул иш-чарада өзүбүзгө бир нерсе алып калсак, Улан Байкенин апасына жолуксак, андан бата алсак, Улан Байке жөнүндө көбүрөөк кеп болсо деген бир максатта. Анан жана сөзүңүзгө эле кошумчалап айта кетейин, ошол Улан Байке агабыздын туулган күнүнө карата ушу жылда 12-февралда масштабтуу иш-чара эскерилип келип атат. Ага чейинкилери болсо 5-март Акалпак күнүнө карата иш-чараларды өткөрүп келебиз. 200дөн ашык жаштар жүрүш өткөргөнбүз. Буга чейин дагы Ураным Манас, Улутум Кыргыз деген аталышында. Дүйнөлүк эл аралык тил күнүнө карата дагы 23-февралда Международный Муктагы университет менен биргеликте дагы чоң иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле карантин убагында дагы биз кайдыгер карап отурбастан биздин командадагы балдар волонтерство менен алектеништи. Колунда жок үй-бүлөлөргө тамак ашынан жардам бердик. Больницаларга, дарыканаларга болсо колубуздан келген дары-дармектер менен жардам берип келатабыз. Эми кандай бир 9-майда дагы мисалы ата-бабаларыбызды эскеребиз. Ошол сыяктуу эскерүүлөр ар кандай иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турат биздин коомдук бирикмеде. Азамат жигиттерге ыраазычылык билдириш керек. Чындыгында эми ар бир адамдын артынан көз өтүп кеткенден кийин бир адам болуш керек, чуркаш керек. Мына өзүңөр билгендей Кыргыздын бир эл акыны Элмирбек Иманалиевдин шакирттери учурда тарбиялап койгон экен. Азыркы убакта дөңгөрөтүп күндө Элмирбек Иманалиевге арналган мыкты жакшы иш-чараларды өткөрүп жатат да. Аны бардык журтчулук, эл бүт бардыгыбыз өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Анын артында эле андан кийин келе мына ошол Улан Эгизбаевдин өзүнүн бир тарбиялап кеткен Улан Эгизбаевтай болом деген мына уул кыздар ушул иш-чараны уюштуруп жатат. Ал жерде мына ошол такай биз ошол апасын көрөбүз. Анан кийинки күндөр ошол үй-бүлөсү бар эле, аларга кайсы жакта? Келинчеги, баласы. Негизи күчтүү эркектин артында сөзсүз түрдө күчтүү аял турат деген чындык экен. Улан Эгизбаев агабыздын жубайы Сапаргүл Абдинабиева жеңебиз дагы, эжекебиз өтө күчтүү инсандардын катарында. Азыркы тапта Улан Байкенин баласы Белек 6 жашка толду. Ал экөө биргеликте Англияда эң чоң университеттерде магистратура жаатын жактап атат. Жеңебиз баласы болсо 2-класста окуп 3 тилде, 4 тилде эркин сүйлөй алат. Ошол Англияда. Ооба. Жакшы. Сайкал, эми сага суроо берейин, эми чындыгында кыздар баягы эркектерге аралашып, таймашып иштеш кыйын да. Анан ар бир уюштуруу иштерде бирок кыз киши да болбосо болбойт да.
анан кыйынчылык болбой элеби ал жакта же жаштар менен жүрүп баягы ошол баягы Улан Эгизбаев атындагы коомдук бирикменин жаштары менен кызыктууракпы? Бул суроо көп берилет негизи, баягы Дастан байке менен иштеш оорбу же кыйынбы депчи. Себептен Дастан байке аябай мындай урушчу учурдан урушуп катуу бармайт бизде. Анан эми бирикмеде мен жалгыз эле кыз эмесмин, дагы башка кыздар бар, эжелер бар. Бирок кичүүсүмүн десем болот. Бирикмеден эң эле кичүүсү менмин. Анан эч кандай орчулук эле жок. Бүт баары жардам берет, бүт баары мындай сиз деп бирибизди сыйлап турабыз. Колдочу жерден колдойт дайыма. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Айткандай эле баягы командада негизгиси ортодо бир мамиле команданы көп кылып барат дейт эмеспи. Анан бул жетекчи менен ошол жакта уюштуруучу команда экөө арабанын эки дөңгөлөгүндөй деп айтам да, бирөө сынса экинчиси жүрбөйт депчи. Аны сыңар эле биздинки мен команда менен сыймыктана алам. Командада айтканда эле Нурдөлөт, Абубакыр, анан улуу Рита деген эжекебиз бар, Элиза деген кыздарыбыз бар дегендей. Булар, Адилет деген жигиттерибиз бар. Булар өтө командада бири-бири менен сыйчыл келишет. Мындай өздөрүнө кичүү болсо дагы сиздеп кайрылышат. Кандай жардам керек болсо күнү түнү бири-бири менен мындай карым-катнаштуу болуп сүйлөшүп, ошол кандай маселе болбосун чечип келе атышат да. Ынтымактуу. Өтө ынтымактуу. Эми команда менен. Азыр ошол бирикмеде канча мүчөсү бар? Азыр тапта 30. 30 бала бар. Ал мүчөлөр республиканын кайсы тарабынан көбүнчө? Же жердештери көбүрөөк сайкалдай болду? Айткандай эле биз баягы Улан байкенин жердештеринен же өзүбүздүн айылдарыбыздан тарткан эмеспиз. Биздин коомдук бирикмеде 7 областтын тең балдар бар. Тең салмактуулук менен келе атышат да, кандайдыр бир эми сөзсүз түрдө Кочкордон азыраак же Оштон көбүрөөк эмес, ошол мындан Баткенден эле жок, калган аймактардын баарынан түптөлгөн топ деп айтсак болот. Жакшы. Бир жылда бир ошол Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата бир чоң иш-чаралар өтүп атпайбы? Анан бул эми биз билгенден Борбордо эле өтөт, Бишкекте эле. Башка региондордо мүмкүн ошол эле өзүнүн туулуп өскөн жери, Жайкыздын көлдүн жээгинде бир атайын ошондой иш-чараларды уюштуруп, Ордолу Ош шаарында, Таласта уюштурса болобу? Жага каражат көбүрөөк кетип калабы? Буга чейин ошол негизи Ошко уюштуралы деген планыбыз да бар азыркы тапта. Анан ага чейин коомдук бирикме түптөлгөнүнө ошол былтыр 2024-жылы 5 жыл болду. 5 жылдыгын Улан Эгизбаев агабыздын үйүнө барып өткөрүп келдик. Ошол мектепте өткөрүлдү. Мектептерде ошо биздин Улан Эгизбаев агабыздын инелери, карындаштары, ал жактын мугалимдери менен биргеликте чоң масштабтуу иш-чара өткөрүлдү. Ал жакка да бир канча журналисттер барды, саясатчылардан барды, алып баруучулар, ошол эле Улан байкенин кесиптештери. Анан дагы футбол боюнча турнир өткөрүштү. Ошол Көкжар айылынын тургундары, андан дагы Улан байкенин ошо жакын элесин арап чындык деп жанган өмүр деген чоң чындык менен айтпасам ким айтат аталышындагы иш-чара болуп өткөн былтыр. Буюрса 7-жылы Эрлан Калчырович агабыз менен дагы жакшы иштерди пландадык. Улан Эгизбаев агабыздын иш-чарасындагы жогорку деңгээлде өткөрөбүз деп ушул жакында эле болуп өткөн иш-чара күнү пландап калдык. Анан кийинки жылдары эми Ошко, Жалал Абадка сөзсүз түрдө өтүп турат. Ага чейин айтып атпайбызбы, мисалы мындай иш-чаралар дагы региондордо өтүп туруп, Ошто бүгүнгө чейин өтүп келген. Көлдө дагы биз ошо жаштарыбыздын тобу, ал жакта дагы ар кандай лицейдин окуучулары бар, ошолор менен биргеликте мындай поэзия кечелери, жар кандай семинарларды, тимбилдинг уюштуруп турабыз, мисалы ошол сыяктуу топтор болуп келет иш-чаралар. Жакшы. Сайкал ошол жердеши катары Улан Эгизбаев өткөн күндөн баштап мектептерде атайын ушундай эскерүү иш-чаралары өтүп турду. Азыркы убакта жердеши катары ошо айылда дагы мектептерде жылда ошондой туулган күнүндө же болбосо башка күндөрү эстеп турушабы? Ооба, сөз эскерүү болот. Ошол 12-февраль күнү өзүнүн Эгизбаевдин туулган күнүнө карата мектепте да иш-чара болот, өзүбүздүн мугалимдер, өзүбүздүн окуучулар өткөзүп турат. Атайын дил баяндар жазылат, кароо сунактар болот, атайын мисалы журналистикага арналган сөздөр, ырлар, ошондой жазылып турат дайыма, эскерүү болот. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө биздин ошол белгилүү иликтөөчү журналист, жаш өмүрү кыйылган Улан Эгизбаев жөнүндө кененирээк сүйлөшүп отурабыз. Өзүңүздөр билгендей алдыда ошол 12-февраль калп айтпасам ошол күнү мына ошол иш-чара болуп өттү улуттук китепканада. Ал жерде конкурстун да жыйынты чыгып, атайын сыйлыктар, кызыктыруучу сыйлыктар баардыгы ошол жерде өттү. Анан ошол конкурста кайсыл таланттуу жигитпи, мүмкүн кызбы алып кетти? Нурсултан Кеңешев деген бала биринчи орунду алды. Ал видеодо ошол Кыргызстандын кооз жерлери чагылдырылып, биздин талаптарга жооп берген экен. Анан эң мындай кызыгы, алар Москвада жүрүп ошол стройкада кара жумушта иштеген жагын чагылдырышыптыр. Москвадан. Ооба, ошол жакта аябай бир ырдап, мекенге болгон сүйүүсүн чагылдырып аткан убакта анан дагы бир жанында отурган жумушчу бала колунан темир түшүп кетип, анан ал бала ойгонуп кетет экен, аябай элестетип аткан экен. Ошол убакта мекенге болгон сүйүүсүн аябай арнап, мындай көзүнөн жаш кетип,
мен Кыргызстанды сагындым эле деген бир элестерди калтырып аткан убакта анан бири менен сүйлөшүп калышат экен. Сен ким болгуң келет десе, Чыңгыз Айтматов болгум келет дейт. Ал өзү болсо дагы ырчы болгусу келчү экен. Анан дагы ал жакта отурган жаш жигит Улан Негизбаевтай бир чыгаан журналист болгум келчү дейт. Анда эмнеге биз бул жакта отурабыз? Келгиле Кыргызстаныбызга барып анда ушул сен журналист бол, сен жазуучу бол, мен ырчы болоюн деген бир максатта сонун бир сценарий чагылдырышкан экен. Анан улан жаштар биздин баракчабыздан көрсөңүздөр болот видеосун. Ошол жигит Нурсултан Кеңешев деген бала, анын тобу биринчи орунду алышты. Жакшы. Анда биз урматтуу телекөрүүчүлөр, ал ошол мен дагы бир айтайын деген суроом бар да, ошол силер жарыялаган сынакта жашына, талантына карайбы же ар ким катыша берсе болобу? Кыргызстандын окуучулар арасында, жаш студенттер арасында 35 жашка чейинки Кыргызстан жарандары катыша алышат. Катыша алат, мынакей ушундай иш-чаралар болуп турат. Улан Негизбаев атында коомдук бирикмеде сиздер да мүмкүн билип калсаңыздар, көрүп калсаңыздар, болбосо угуп калсаңыздар, ушул иш-чараларга катышып турсаңыздар болот экен. Эми мүмкүн сыйлыктар сыр болот болуш керек же ачык эле айта аласың? Кандай сыйлыктар болду? Негизи 100 000 коюлган. Анан ал ошол үчөөнө бөлүнүп берилди. Үчөөнө биринчи орун, экинчи, үчүнчү орунга акчалай сыйлыктар, кызыктыруучу белектер, награда караматалар менен сыйланышты. Жакшы. Үй бүлөсү жөнүндө калдык. Ошол Улан Негизбаевдин ар бир иш-чарасында апасын көрүп билебиз, сайкала. Негизи эле ушул жерге келгенде баягы айым катары, кыз катары ушул апасын көрүп бир боруң уруп кеткен, баягы өзүнчө бир түйшөлткөн түйшүктөр, мындай кыжалат болгон күндөр болуп калабы? Албетте, сөзсүз болот да, баягы ар бир эле эне баласын жоготушсуз да айт дегендей. Албетте, ар бир иш-чарага келген сайын баягы Жыпар апабызды көргөн сайын жүрөгү сыздайт. Ушундай жалгыз уулун жоготту. Жалгыз уулун дегенде негизи эле Жыпар апа эмес, ал кыргыз элинин уулу болчу Улан агабыз. Ошол жүрөгү зыркырайт. Жыпар апабыз айтып атпайбы, ушундай иш-чараларды мен Улан Негизбаев өзүм балам тирилип келгендей күтөм. Анткени Уланды аңазаланып турса, Уландын кылып кеткен иштери калбай, ушундай болуп тура турган болсо, мен аябай кубанычтабыз. Бул бизге дем күч, кайрат берет деп жылда бизге үйүнө барып кала турган болсок, жалар менен учурашканы барабыз. Эми ал жакта эле экинчи үй бүлөм болуп калды. Ан барган сайын бизге батасын берип, Уландын өмүрү ошол силердин бирикмере канча жашка чыкса, бул Улан ошончо жыл жашай берет деп бизге да ушундай батасын берип келет. Анан дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, ошо Улан Негизбаев агабыздын туулган күнүнө арналган иш-чарада зал толо эл болду. Отургучтарга батпай калышты, гардеробкага чейин туруп көрүштү, коридорго чейин чыгып калышты. Бирок ошонун бирөөсү дагы кетип калбастан ошо турса дагы көрүп, эмоцияларын чыгарып, кыйкырып, ышкырып, тим эле поэзиялуу ыйлашып, ошо биздин иш-чарабыздын ички сезимдери менен сезе алышты десек болот да. Эң башкысы анын баардыгы уюштуруучунан деп айтып койсоң болот. Рахмат. Себеп дегенде билебиз, эми дастан ал жерде чуркап, баардык уюштуруу иштерин өзүң колго алып, чуркап жүргөнүңү, ал жерде ошол эле жогорку кеңештин депутаттарынан бери коомдук ишмерлер, мыкты айымдар ошол жерде иш-чарага катышкан экен. Анан сага ошо башында бербей калыпмын. Өзүң жердеш эмессиңби Улан Негизбаев менен? Улан Негизбаев агабыздын жердешимин. Сен дагы? Улан Беке. Жердештер ынтымактуу кезиңер. Жердеши бир кезиң. Рахмат. Дастан, эми бүгүн жакшы маек болду. Биздин бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетип атат. Ошол Улан Негизбаевдин артында калып кеткен, аткарылбай калган иштери мынакей силер аткарып атасыңар деп ойлойм. Жыл сайын ошол республика борборунда болсо, эми буюрса аймактарда, райондордо, шаарларда ушундай иш-чараларды өткөрүп, ушул иш-чараны аягына дагы көп чыккыла. Себептен силер чуркап, ошонун артында бир жакшы иштерди кылып атасыңар. Анан келип бергениңер үчүн ыраазычылык билдирели. Анан эми Дастан өзүңө бир эркин микрофон болсо, анан эфирди жыйынтыктайлы. Деги эле ошол Дастан мырза деп коомдо көп айтылып келатпаймынбы? Анан буга негизгиси ошол команда экен. Команда күчтүү боло турган болсо, ошол жаштар арасында мындай көп иштерди кылсак болот экен. Улан Байкебиз эч качан унутулбайт. Улан Байкебизди коомдук бирикмебиз эртеңки күнү биз каарып улгайып калган күндө дагы сөзсүз түрдө жаш жетекчилер келип ушул коомдук бирикменин ишин улантып, коррупциялык бир иштерге аларды төбөртү менен жок кылганга биздин бирикме сөзсүз түрдө салым кошот. Жакынкы күндө дагы чоң иштерди пландап жатабыз, буюрса. Анан силерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Силер менен кызматташып келгенибизге аябай ыраазыбыз. Анан деги эле ошо кыргыз элине тынчтык болсун, бакубатчылык болсун, ар бир үйдө жаш наристен үнү ыңалап жаңырылып турсун демекчимин. Анан мен коомдук бирикмеме, Жыпар апама жана айылда көрүп жаткан өзүмчүң апама салам жолдомокчумун.
Рахмат Сайкал сага да рахмат. Мынакей бүгүн Дастан өзүн жөнөтүрбөй жанында жолдо шерик болуп дегенде бүгүн келип атайын маек куруп берип атасыңар. Мүмкүн ошол Улан Эгизбаев атындагы коомдук бирикмеге мүчө болууну каалаган жаштар, активисттер болсо дагы мынакей мүчөгө кабыл алды экен. Мындан да чоңойол дейт, кенейел дейт. Республиканын баардык аймактарына биз жайылышыбыз керек. Ушул күндөрдү бир жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек деп Дастан айтып келди. Андыктан сиздер дагы ушундай коомдук бирикмеге мүчө болууну кааласаңыздар, Дастанга кайрылсаңыздар болот. Албетте сиздерди кошот. Сиздер менен бирге чогуу иштегенге даяр. Бүгүн сиздер мына ушул Улан Эгизбаев жөнүндө кененирээк маекти уктуңуздар. Бүгүн биздин студиянын коногу ушул бирикменин мүчөлөрү Алтынбек уулу Дастан жана ошондой эле Алтын Мышева Сайкал келди. Ыраазычылык билдирели, ичиңерге ийгилик, дагы алдыга жылып көп иштерди аткара бергиле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Ар бир күнүңүздөр жакшы күндөр менен толукталып турсун. Бүгүнкү кеч сиздерге жакшы маанай тартыласын. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.